Жалабат дейт. Алейкум ассалам. Жерге тал дейт. Кутман таң бардыңыздарга. Жалалабат. Көбүнчө Жалалабаттан окшойт. Бишкектиктер уктап атат окшойт. Көбүнчөсү ойгоно албайт окшойт. Жакшы. Маанайыңыздар кандай? Кандай маанайда кирдиңиздер? Өзүңүздөрдү кандай сезип жатасыздар? Кандай состояние, кандай абалдасыздар? Анткени мен өзүмдү айта кетсем, мен ушундай жаңы бир нерсеге катышып жатканда, окууну баштап жатканда, ушундай бир Бишкек дейт, Акылбек байке. Бизде эркек кишилер бар экен, абдан сонун, действительно абдан сонун. Көбүнчө бизде аял зат эле катышчу эле, мына уже жеңүүчүнүн психологиясына эркектер катышкан, бул абдан сонун да. Куттуктайм Акылбек байке, кош келдиңиз демекчимин. Мындай да, жан дүйнөңдө бир мындай толкундоо, какой-то бир жаңы нерсени күтүү, ушу бир жаңы нерсе болот, сонун нерсе болот деген мындай үмүт, чоң үмүт менен ушул нерседен менин жашоом өзгөрүлөт, ушул нерседен мен өзгөрүлөм, ушул нерседен менин жашоомдогу бир жакшы бир результаттар пайда болот деген бир үмүт менен катышам да. И действительно кандай үмүт болсо ошондой результат болмокчу да. Алейкум ассалам бардыңыздарга. Бүгүнкү билим байрамыңар менен куттуктайм дейт. Мен да сиздерди куттуктайм. Кандай ниет менен катышып жатасыңар? Жаза кетиңиздерчи ушул жака. Ким кандай ниет менен катышып жатат? Ким кандай үмүт менен катышып жатат? Кимде кандай ойлор бар? Же жөн эле мындай болбойт да, адамда жөн эле эмне көрөйүнчү деген нерсе болбойт да. Бир кандайдыр бир жашоосунда өзгөрүү каалап, өзүндө бир өзгөрүү каалап, кандайдыр бир результатка жетейин деген максатта катышат да адамдарчы. Ошондуктан жаза кетиңиздер, кимде кандай ниет, кимде кандай запрос, кандай өзгөрүүнү каалап жатасыздар. Жаза кетсеңиздер. Анда эмесе бүгүн биринчи күн. Бүгүн биз общий эрежелер жөнүндө, ушул марафондо эмнелер болмокчу, эмне менен иштемекчибиз, ошол жөнүндө айта кетейин мен. Кутман таң. Ниеттер жакшы дейт, ойлор өзүмдү өзгөртөм деген максатта дейт. Өзүңүздү кайсыл жакта өзгөртөм деген максатта. Анткени бизде сфералар көп, билесиздер, колесо балансын алсак, бизде минимум бир 6 сфераны алсак болот. Бул ден соолук, бул финансы, бул мамиле сферасы, бул эс алуу сферасы, бул өзүңдү өнүктүрүү сферасы. Ошо кайсы сферага өзгөчө басым басай жазып атасыз, жана ошол кайсы сферада же бардык сферадагы кандай өзгөрүүнү каалап жатасыз. Мен эмне жаңы нерселерди угат болдум экен деп ойлонуп атам дейт. Өзгөчө бир жаңылык күтүп атам дейт. Так, кандай жаңылык күтүп атасыз Гүлсарыжа? Кызык. Мен сонун ийгиликтерге жетем деген ой менен дейт. Өзгөрүүгө аракеттенип жатам дейт. Кочкордон дейт. Ысык салам, бактылуу элеже, кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Кочкордон жалгыз сиз окшойсуз, Абдан сонун. Анткени бир адам өзгөрсө, бир үй бүлөнү өзгөрүүгө түрткү болот да. Бир үй бүлө өзгөрсө, ошол аймак өзгөрүүгө түрткү болот дейт. Ошондуктан бул абдан чоң жетишкендик, сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, өзүңүздү өзгөртүүгө алып баратканыңыз. То есть азыр келиңиздер, тетрадь, ручка алабыз, баарыбызда тетрадь, ручка бар. 5 пункт жазабыз. Кандай өзгөрүүнү каалап жатасыз өзүңүздөн? Кандай максатта ушул марафонго келдиңиз? Анткени максат болбосо, жыйынтыкта ошого жараша болот да. То есть эч кандай деле өзгөрүү болбошу мүмкүн. Жөн эле өзгөрүүнү каалайм десек, кандай өзгөрүү? Биздин мээбиз ал нерсени түшүнбөйт да. Аллах таалам айтат да, мен адамдардын абалын өзгөртпөйм дейт, жашоосун өзгөртпөйм дейт, пока ал адам өзү өзгөрмөйүнчө дейт да. Ошондуктан биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Ошол өзгөрүүнү кайсыл жактан башташыбыз керек? Балким сиз кеч турасыз, значит, эмне кыласыз? Дисциплинага түшүп, марафонго
саат 6-га киргенге аракет кылабыз. Эмне кылабыз? Анын үчүн биз как минимум 5-5:30 туруп калышыбыз керек. Дагы кандай 5 пункт жазабыз. Кандай өзгөрүүнү каалайсыз өзүңүздүн жашооңузданбы, бизнестенби, эмне мамиледенби, кандай өзгөрүүнү каалап жатасыз? Ушул марафонго кандай максатта кирип жаттыңыз? 5 максатыңызды жазыңыз азыр. Мен пока эрежелерди айта кетейин. Ушул марафондон сиз өзүңүздөрдүн 5 максатыңыздарды жазгыча. Тетрадька жазабыз, андан кийин мага ушул жакка жаза кетиңиздер, анткени бизге абдан маанилүү сиздердин кандай максат менен кирип атасыздар. Бул марафондун өзүнүн программасы бар. Ал жөнүндө да азыр бөлүшө кетем. Эреже жөнүндө айта кетейин. Отзыв группа бар. Бул уже 5-чи поток. Бул жылдын акыркы потогу жеңүүчүнүн психологиясы боюнча. Ошол жака сиздер өзүңүздөрдүн өзгөрүүңүздөр, өзүңүздөрдүн сурооңуздар, өзүңүздөрдүн азыркы болуп жаткан кандайдыр бир өзгөрүштөр жөнүндө ошол жака бөлүшө кетсеңиздер болот. Только позитив. Урматтуу жеңүүчүлөр деп силерди уже эле айта баштайын, анткени сиздер жеңүүчү болом деп, мышление чемпиона, жеңүүчүнүн психологиясы баратабыз баарыбызчы. Ошондуктан ошону уже бүгүндөн башташыбыз керек. Мен жеңүүчүмүн. Менин ой жүгүртүүм жеңүүчүнүкү деп. Жеңүүчүнүн ой жүгүртүүсү эмне менен айырмаланат? Ал канчалык сыноо болбосун, канчалык жыгылбасын, канчалык жеңилбесин, максатка карай кадамдарын таштап койбойт, кол шилтеп койбойт. Ал барат, жетет. Кандай эмне болбосун, кандай тоскоолдуктар болбосо да ошол нерсеге жетет да, мен жеңүүчүмүн депчи. Биз дагы эмне кылабыз? Баардык күч аракетибизди ошол нерсеге жумшайбыз. Ошондуктан эң биринчи эле дисциплинага түшөбүз, урматтуу жеңүүчүлөр. Дисциплина, өзүбүздү самодисциплинага, өзүбүздү тартипке алып келебиз. Эгер биз өзүбүздү тартипке алып келе албасак, сизди эч ким тартипке алып келе албайт. Эгер сен өзүңдү жеңсең дейт, сен өзүңдү жеңсең, сен дүйнөнү жеңесиң дейт да. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздү жеңишибиз керек. Сиздер азаматсыздар, мынакей азыр 31 киши өзүн жеңип, саат 5-те туруп, даярданып, саат 6-да уже түз эфирге кирдиңиздер. Мына уже сиз уже жеңүүчүнүн кадамдары ушуларда. Кийинкиси бул жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Мындайда күтпөйбүз да, качан булар мага бир нерсе айтып койсо, мен ошол нерсени уксам эле жашоом өзгөрүп кетет. Уккандан, көргөндөн жашоо өзгөрүшөт, бирок качан биз ошол нерсени кыймыл аракетке алып келсек, качан биз ошол нерсени биз өзүбүздүн жашообузга алып келсек, тажрыйбабызда колдонсок гана, ошондо биздин жашообуз өзгөрөт, ошондо биз өзгөрөбүз да. Анан жөн эле угуп коюп эле, анан ушуну кылыш керек экен деп калтырып койсок, анда биздин жашообуз өзгөрүшү бул чоң суроо бойдон калат да. Ошондуктан бул жакта техникалар бүт мындай действенный да, то есть биз өзүбүз жашоодо колдонгон, биздин жашообузда ийгиликке жеткирген, биз канча жыл ошону практикада колдонуп, көрүп, тажрыйбада колдонуп туруп, анан ошо сиздерге эң керектүүсүн мындай айтканда майын кара беребиз да. Эмнени кылганда сиз ийгиликке жетесиз, эмнени кылганда сизде жашооңузда өзгөрүүлөр пайда болот, ийгилик пайда болот, ошол жөнүн. Ошондуктан урматтуу жеңүүчүлөр, эмне кылабыз? Бардык алган техникаларды колдонобуз. Азыр 1 минут. Так, өзүңүздөр тетрадька жазасыздар дагы, сразу мага жаза кетиңиздер бул жака дагы. Ошон үчүн эмне кылабыз? Өзүбүзгө жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Бардык техникаларды, бардык уккан нерселеримди мен өзүм жоопкерчилик алып, ошону жашоомдо колдоном, тажрыйбага киргизем, адатка айландырам деп. Кыймыл аракет, сөзсүз түрдө кыймыл аракет. Анткени кыймыл аракет болмоюн, сизден кыймыл аракет болмоюн, сиздин жашооңузда сизде өзгөрүүлөр болбойт да. Качан сиз кыймыл аракет кылганда гана, сиз ошону колдонгондо гана сиздин жашооңуз өзгөрө баштайт. Сизде ийгиликтер пайда боло баштайт, ден соолугуңуз өзгөрө баштайт да. То есть бул дагы бул сиздин өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз. Күнүнкү берилген тапшырмаларды аткарабыз, урматтуулар. Анткени бул жакта жеңил тапшырмалар биринчиден, экинчиден бул именно өзүбүз менен иштөөгө тапшырмаларда өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөгө тапшырмалар. Эң жакшы жумуш билесиздерби, кайсы жумуш?
эң жакшы жумуш бул өзүң менен иштөө жумуш. Анткени баарыбыз эле 10 жылдап, 20 жылдап, 30, 40, 50 жылдап мамлекетке, бирөөгө жалданып иштеп келгенбиз айлык акы үчүн, а бирок ал эмне болуп атат? Убактылуу айлык аласың, бирок бүттү, ошо менен кайра эле аны коротосуң, айлык жок да. Бул өзүң менен иштөө эң жакшы инвестиция, эң жакшы дивидендти алып келет да. Бул постоянный дивиденд алып келет. Сиз азыр бир жолу өзүңүзгө иштеп, өзүңүздүн үстүңүздө иштеп атасыз, а бул сиз үчүн өмүр бою кызмат кылып берет. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө, өзүңүздүн өзгөрүүлөр, өзүңүзгө салым. Ошондуктан мен сиздерди куттуктамакчымын, аке. Болгону гана 1000 сом коротуп, өзүңүздүн үстүңүзгө инвестиция кылдыңыз да. Ушул 1000 сомду эми 100 000 сом салганда иштетиңиздер, урматтуу жеңүүчүлөр. Мен ушул марафонго 100 000 сом төлөдүм дегендей мамиле кылып иштесеңиздер, сиздерде сонун өзгөрүүлөр болмокчу. Кээ бир адамдар болушу мүмкүн, жөн эле кирет да, эмне бар экен, угуп көрөйүнчү, көрөм да, анан балким өзгөрүү болот, балким жардам берип кетет дегендей кирбеңиздер да, мындай мамиле менен кирбеңиздер. Мен бул марафонго 100 000 сом төлөдүм, значит мен ушул марафондон болгонун сыгып алам, болгонун колдоном. И ушул марафондон мен жашоомду 180% өзгөртөм. Ушул марафондон мен ийгиликке жетем, ден соолук алам, бизнесимде ийгиликтер болот. Ушул марафондо эмне болсо ошону мен баарын колдонуп туруп жашоомдо мындай до и после буга чейин, ушул марафонго чейин жана ушул марафондон кийин дегендей результат жаратам деп туруп өзүңүздөргө ниет коюшуңуздар керек да. Ошондо сиздер таң атпай 5-те туруп саат 6-га киресиздер. Кой, мен 100 000 сом төлөдүм беле, марафонго кирейин, кечикпейин, прям түз эфирге кирейин, баардык суроомду берип калайын, эмне берет экен, ошону прям ошол моментте колдонуп калайын деп. Ушул жөнүндө да тема болот, момент, быть в моменте, моментте болуу. То есть, эгер сиздер мамиле кылсаңыздар, анан көрүп алам да, эфирлерди сактаганга аракет кылабыз. Бирок баарыбыз билебиз, форс-мажор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан түз эфирге киргенге аракет кылабыз. А так эфирлерди сактаганга аракет кылабыз. Эми тапшырма сиздерге жазып алсаңыздар болот. Ким жазды 5 максат, ушул марафонго болгон 5 максатын ким жазды, жаза кетиңиздер. Китеп алабыз. Китепти кандай китеп алабыз? Азыркы сизге кайсыл сфераңыз, колесо балансада кайсыл сфераңызды өнүктүргүңүз келет? Балким финансовый, балким мамилеви, кандай, балким духовный жактанбы, балким сиз кечире албайсыз башка адамдарды. Ошол жөнүндө именно кайсыл сфераңызды өнүктүргүңүз келет, ошол сферага тиешелүү китеп алабыз дагы. Күндө болгону, всего лишь болгону 5 минут окуйбуз. Минимум 5 минут. Прям убакытты засекать этип туруп 5 минут. Желательно прям эртең менен. Желательно эртең менен прям китеп окуйбуз. Эртең уже сиздерде китеп болуш керек. Балким бардыңыздар деле үйдө толтура китептер бар. Мына окуйм, ана окуйм деп окуйбай жүргөн китептер бар, Башын баштап коюп, аягына чыкпай жүргөн китептер бар. Балким ошону баштайсыз дагы, ошону аягына чыгарабыз ушул марафондун ичинде. И эфирге чейин желательно эртерээк туруңуздар, урматтуулар. Прям 6-га жакын турбаңыздар. Анткени сиздер жаңы эле тура калып кирсеңиздер, мээңиздер еще уктап аткан абалда болот да. Сиздер уже маалыматты кабыл алып, ошону практика жүзүндө, тажрыйбада колдонгондой болушуңуздар керек. Ал үчүн сиздердин мээңиздер уже ойгонуш керек. Эмне кылабыз? Как минимум 1,5 саат эрте турабыз, желательно 1 саат эрте турабыз да. Эмне кылабыз? Жуунуп, желательно муздагыраак суу менен жуунабыз дагы, суу ичебиз. Минимум 200 грамм лимон кошулган болсо абдан жакшы. Билесиздерби, азыркы күндө далилденген, азыркы суу, мындай айтканда, мёртвая деп коет, мындай айтканда, жандуу эмес. Анткени ал толтура тазалоодон өтүп, биздин ичип аткан суулар уже жандуу эмес дейт. Эгер биз тоодо да ташкындап, ташка урулган сууну ичсек, бул жандуу суу дейт да, кислородго бай. Биз ичип аткан суу именно жансыз деп болгондуктан, ошондуктан лимон кошуп ичкиле дейт да. Өзүңүздөр байкайсыздар, кичине эле кусок лимон кошсоңуздар, стакангачы прямо эмелер, пузырёктор, кислороддор прям чыга баштайт да. Желательно лимон кошуп ичкенге адат кылабыз. Минимум 200 грамм. Күнүнө 1,5-2 литрге чейин салмагыңызга жараша суу ичебиз. Кантип ичебиз? Негизи кыргыздар сууну көп ичпейбиз, вообще эле Средняя Азия сууну көп ичпейбиз. Ошондуктан мындай
баш оорубуз, денебиз кургаган себептери да ошондон да. Ошондуктан ар бир саат сайын өзүңүзгө даже будильник коюп алсаңыздар болот. Ар бир саат сайын бирден стакан суу ичип турабыз. Ар бир саат сайын. Это не обязательно 1 стакан десе 200 грамм, может быть 50 граммдан баштайсыздар. Ар бир саат сайын 50 грамм, анан 100 граммга өтөсүздөр. Кечки 6-7ге чейин. Кечки 7-6га чейин сууну ичебиз, андан кийин желательно сууну көп ичпейбиз. Түшүнүктүү. Экинчиси, именно сууну жакшы ичкенибиз бизди эмне канды суюлтуп, кан айланууну жакшыртып, именно башыбызга кислородду жакшы келгенге жардам берет да. Кан айлануунун эң биринчи функциясы бул эмне? Кислород жеткизүү органдарга, клеткаларга, и, конечно, эң биринчи мээбизге. Мээге клетка жетпегенде баш оорунун себеби да ошондон келип чыгат. Кислород жетишпегендиктен. Ошондуктан сууну толук кандуу ичебиз. Кийинкиси, эртең менен туруп жуунуп суу ичкенден кийин зарядка 15-20 мүнөт. 15-20 мүнөт зарядка. Сөзсүз түрдө анткени бул эмне кылат? Денени ысытып, мээбизди ойготуп, денебизди ойготконго жардам берет. Мынакей азыр эле келиңиздер, бир эле упражнение жасайлы. Колубузду алабыз. Прям катуу сүртөбүз колубузду. Прям аябай катуу сүртсөңүздөр, прям 1 минута. Прям катуу сүртүңүздөр, баарыбыз сүртөбүз, канак, катуу сүртөбүз. Аябай катуу сүртөбүз дагы. Прям колуңуздар ысып чыктыбы? Алаканыңыздар ысып, денеңиздер ысып чыккан сездиңиздерби? Мынакей. Даже 1 минута боло элек уже менин денем ысып чыкты, кадимкидей, прям кадимкидей ысып атам да. Уже мооларым баары ысып, прям мондайдан ысык. Алаканым вообще ысып чыкты. Байкадыңыздарбы? Бул не? Кан айлануу жүрүп баштады. Кан айлануу усиленно жакшы жүрүп баштады да. То есть адам не үчүн üşүйт? Кан айлануу начар болгондо üşүйт да. Ошондон эмне кылабыз? Зарядка. И бул денени ойготот дагы, бизди сабакка даярдайт. Түшүнүктүү, эң главный 3 эреже ушул. Эртең менен эрте туруп, суу ичип, зарядка жасап, жакшы маанайда сабакка даяр болобуз. Даярбызбы баарыбыз? Аткарабызбы? Жана жаза кетиңиздер. Жоопкерчиликти өзүмө алдым. Жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. Буга чейин балки биринчи жолу катышып аткандар барбы бул марафонго? Именно жеңүү үчүн психологиясына биринчи жолу катышып аткандар жазып коюңуздарчы 1 деп. Көп буга чейин, например, государство, мамлекетте, мэрияда иштеп келгем, мен деле частный компанияда иштеп келгем. И ошондо ойлосом, мен жоопкерчиликти кимге берип келген экенмин? Начальникке, ошол иштеп аткан компанияга берип келгем да. Мен айлыгым булардан зависит да. Мен өзгөртө албайм айлыгымды. Мен убактымды булар чечет. Анткени мынчада келесиң, мынчада кетесиң деп. Аллахыма шүгүр, өзүм азыркы күндө предприниматель, бизнес-ледимин. И өзүмдүн убактымды, өзүмдүн жашоом бул менин жоопкерчилигим. Мен канча киреше табам, мен канчада турам, канчадан канчага чейин иштейм, эмне жумуштарды кылам. Бул бүт баары менин жоопкерчилигим да. Башында аябай кыйын болду. Ушуну жоопкерчиликти өзүмө алыш кыйын болду. Анткени көнүп калгамда мен үчүн бирөө жооп берет. Назгүл, мынчада келесиң, мынчада кетесиң. Бул иштерди кыласың, мынча айлык аласың деген нерсеге көнүп калгансың. Анан ошол нерседен кийин кайра жоопкерчиликти өзүңө алыш бул өтө кыйын болот башында. Ошондуктан башында сиздерге кыйын болсо, это нормалдуу нерсе. Даже мээңиздер кичине стресс болушу мүмкүн. Как это мен жоопкерчиликти өзүмө аламбы депчи. Бул дагы нормалдуу нерсе. Таң калбаңыздар. Ошондуктан өзүңүзгө жоопкерчиликти мен өзүмө алдым. Бул менин жашоом, менин ден соолугум, менин кирешем, менин ийгилигим, бул менин жоопкерчилигим. 100%, даже 1000% деп туруп жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз. И ушул марафондо берилген техникалар, биз сиздерге эмне кылабыз мындай айтканда, жол көрсөтөбүз, урматтуу жеңүүчүлөр. Мынакей, могул жолду басып өтсөң, моякта ийгилик бар, ден соолук бар, ушул жакта киреше бар. Ушул жакта эң негизгиси бактылуу жашоо бар деп сиздерге жол көрсөтөбүз. Ошол жолду басып өтөсүздөрбү, же тура бересиздерби, же башка жакка бурулуп кетесиздерби, бул ар бирибиздин өзүбүздүн жоопкерчилигибиз. Түшүнүктүү, Анда эмесе, Асанова Бурулбежи жазып атат, өзүмдү өзгөртөм дейт, жалкоолукту таштоо дейт, күнү көп партнер издөө, домашний кружок көбөйтүү, жоопкерчилик, дисциплинаны привычкага айлантам дейт. Азаматсыз. Эң жакшы нерсе бул адатка киргизип алсак,
башында кичине оор болушу мүмкүн адатка киргиче. Адатка киргенден кийин ал нерсе бул эртең менен тишибизди мындай кичинекей балдар тишин жугусу келбейт го. А биз, например, чоңдор турабыз, тишибизди жөн эле жуйбуз. Ойлонбойбуз да бүгүн тишимди жубай эле коеюнчу дебейбиз, То есть эмне үчүн? Анткени бул нерсе биздин жашообузда адатка кирип калган да. Оп-оңой, буга биз энергия кетирбейбиз да. Башында адатка киргиче биз ошол нерсеге энергия кетиребиз. Энергия кетет кадимкидей. Упражнение, эгер сиз буга чейин физический упражнение жасабасаңыз, сизге башында бул үчүн энергия кетиресиз. 15 мүнөт зарядка жасашым керек, эмне кылышым керек, эмне зарядка жасайм деп ойлонушуңуз мүмкүн да. Прям жазып алыңыз план. Приседание кылам 20 жолу, там планка кылам 2 мүнөттагы, 1 мүнөттагы, чуркайм, басам. Ушундай заранее кечинде план жазып аласыз, эмнелерди кыласыз. Азаматсыз дисциплинаны, жоопкерчиликти привычкага айлантам. Максатыма жарым жылдан аягы көрүнбөй калыптыр. Жоопкерчиликти өзүм алам, ооба аткарууга аракеттенем дейт. Жоопкерчиликти өз мойнума алдым дейт. Өз мойнума алам. Алдым. Азаматсыздар, бардыңыздар, өзүңүздөр жоопкерчиликти өзүмө алдым деп прям өзүңүздөргө сөз бериңиздер. Менин жоопкерчилигим, менин жашоом бул менин жоопкерчилигим. Менин ден соолугум бул менин жоопкерчилигим. Менин ийгилигим бул менин жоопкерчилигим. Ошондо не болот? Сиз ошол нерсенин ийгилигине, результатына таасир бере аласыз. Качан сиз жоопкерчилик алганда. То есть мен айта кеттим башында, Аллах не меняет положение людей, пока они не поменяют себя дейт да. Адам өзүн өзгөртмөйүн, Аллах анын жашоосун өзгөртпөйт дейт да. Ошондуктан эгер тарынчак болсок, ошол нерсе менен иштейбиз да. Жалкоо болсок, ошол нерсе менен иштейбиз. Негизи жалкоолук деген жок, бардыгыбыз билесиздерби? Жалкоо деген бул эмне деген түшүндүрөт? Жалкоо деген бул эч нерсе ойлонбой, эч нерсе кылбай, потолокту карап жата берүү деген вот жалкоо деген ошо да. А бирок андай нерсе болбойт да. Сөзсүз бир нерсени ойлонобуз, жок дегенде телефон чукулап, TikTok, Instagramга киребиз, телевизор көрөбүз. Бул нерсе дагы эмне? Аракет, кыймыл аракет кылып атпайбызбы? Значит, сиз жалкоо эмессиз. Сиз просто туура эмес кыймыл аракеттерди кылып атасыз. Же мен жалкоомун дегендер. Жалкоо адам жок негизи. Это уже научно доказано, жалкоо адам жок. Жалкоо адам деген бул вообще кыймыл аракет кылбаган адам да. Андай адам болбойт да. Жок дегенде бир нерсе кыласыз да. Значит, просто туура кыймыл аракеттерди, сизди ийгиликке жеткирүүчү, сизди бактылуу кылчу кыймыл аракеттерди жасаганды үйрөнөбүз да. Эми дагы бир задание, сиздерге 4-чү задание, бүгүн өзүңүздүн куйруктарыңыздарды жазыңыздар. Прям отуруп алып жазабыз. Долги, мындай айтканда, куйруктарыбыз, Долги кандай болот? Көп адам куйрук карыз деп коеюн, түшүнүктүү болушун, карыздарыбыз. Карыз десе, куйрук десе, мындай ойлошу мүмкүн, сразу эле акча деп, Балким акча дагы карызсыз. Бирок көбүнчө учурда бул духовный куйруктар, духовный карыздар да, мындай. Өзүңүздөргө айтасыз да, например, бүгүн эртеңден баштап спорт менен машыгам. Бул сиздерге өзүңүздөргө сөз берип атпайсыз, бирок аны сиз кылбай атасыз, күндө эртең деп кетасызбы? Бул дагы карыз болуп саналат, духовный карыз. Балаңызга, например, бир нерсе алып берем дедиңиз, паркка алып барып келем дедиңиз, кылбай атасыз. Бул дагы карыз, духовный карыз. Ата-энеңизге барып келейин дедиңиз эле, например, же болсо чалып коеюн дедиңиз эле, бирок убактыңыз болбой, күндө же унутуп калып атасыз, ошол нерсе күндө кайталанып келет. Бул дагы эмне? Карызга кирет да. Сиз бир нерсени ойлоп, муну кылам деп туруп кылбай каласызбы? Ошол нерсенин баары эмнеге жазыла берет? Духовный карызга жазыла берет. Ошондуктан бүгүн прям кагазга түшүрөбүз. Духовный карыздардын баарын кагазга түшүрөбүз. Эмнени кылам деп кылбай келатабыз. Ушуну кылып коюшум керек эле, ушинтишим керек эле, мону баштайм, спорт менен машыгып баштайм, туура тамактанып баштайм, бүттү бизнесте жакшы ийгиликтер жасайм, мону кылам деп атасыз, бирок күндө бир нерсе чыгып калып атат да, кылбай атасыз. Ошонун баарын список кылып тетрадиңизга жазасыз. Жазасыз дагы, ошону аткарчусун аткарасыз. Аткара албаганын айтасыз. Балам, мен сени паркка алып бара албайтам. Азыр алып бара албайм. Дем алыш күнү алып барам. Же паркка барбайбыз, кел анын ордуна үйдө эле мен ойноп, мен сага анын ордуна мороженое салып берем, конфет салып, бир нерсе салып берем деп ошол нерседен кутуласыз. Духовный долг дагы бул сиз бирөөгө акча карыз алсаңыз, кечке ошол нерсени ойлой бересиз го.
туурабы, тиги карызымды окшо акчамды берейин депчи. Бул сиздин энергияңызды жей берет да. Энергияңыз ошол жака кете берет. Сиз киреше тапчу, сиздин жашооңузда, бизнесиңизде ийгиликтерди жаратчу энергияңызды сиз ошол карыздарга кетире бересиз да. Анан сизде эмне бизнеске же бир нерсе ийгиликке жаратайын дегенде энергияңыз жок калат. Кимде болду эле ушундай. А бул бара-бара биздин ден соолукка таасир берет. Сиз кечке эле ошол нерсени ойлой бересиз да. Ошондуктан ушул духовный карыздардан кутулабыз. Прям отуруп алып, өзүңүзгө бир жарым саат, 1 саат убакыт бериңиз, эч ким ишет этпегендей бөлмөгө кирип алып туруп, прям баарын эстеңиз. Балким 10 жыл мурун дагы бирөөгө карыз болгонсуз, бирдеме мындай айтканда обещать этип койгонсуз, кылбай жүрөсүз да. Өзүңүзгө обещать этип койгонсуз. Көп учурда биз өзүбүзгө обещать этебиз, бирок ошол нерсени кылбайбыз да. Башкаларга аракеттенебиз, кой тиге кылайын. Мен ага сөз бербедим беле дейбиз да. А бирок өзүбүзгө келгенде биз өзүбүздү эмне кылып коебуз? Артка калтырып коебуз. Ошондуктан өзүңүзгө болгон карыздардын баарын да эстеп жазыңыз. Өзүңүзгө балким бир нерсе алып берем дедиңиз, албай калдыңыз. Бир нерсе кылам дедиңиз, кылбай койдуңуз. Ошонун баарын жазабыз. Эгер кыла албасаңыз, анда чийесиз дагы, бүттү. Мен муну кыла албайм. Мен азыр буга мүмкүнчүлүгүм жок, же буга азыркы убакта убактым жок деп туруп аны чийип коесуз, бүттү. Чийдиңиз, ал мээңизден кетет да. Мээңизди бошотобуз. Бул марафондо ийгилик жаратабыз десек, мээңизди бошотуш керек да. Мындай элестетсеңиздер, стакан. Биздин мээбиз, биздин жан дүйнөбүз, мындай стакан деп элестетиңиздер да. Азыр ушул сиздин стаканыңыз толтура. Прям толтура. Анан азыр сиздер күтүп атасыздар, буга дагы жаңы нерсе куй деп атасыздар да. Муну куйөр, мунун үстүнө дагы деп атасыздар, например. А куйсак эмне болот? Төгүлөт. Азыр үстүнөн суу куйсам, бул төгүлөт да. Значит, бул эч кандай пайда алып келбейт. Ошондуктан эгер сизде ушул марафондон ийгилик жаратам, ушул марафон менин жашоомо өзгөрүү киргизсин, пайдалуу болсун десеңиздер, эмне кылабыз? Бошотобуз. Мээбизди бошотобуз, жан дүйнөбүздү бошотобуз. Жан дүйнөбүздү бошоткон менен биз чогуу иштейбиз бул марафондо, а мээбизди бошотобуз биринчиден. Ошол нерсени биздин через мээ кабыл алабыз да, баардык маалыматты, ошон үчүн мээбизди бошотобуз. Так. Жаздыңыздар 5 максат, эми фокусту ошолго коебуз да. Анткени марафонго азыр 100 адам катышып атат. Ошо 100 адамдын максаттары ар башка. Ар башка. Ар ким өзүнө керектүү максатка жетет да ушул марафондо. Эгер ошого даяр болсок, жоопкерчиликти өзүбүзгө алсак. Эми ким реально даяр өзүнүн жашоосун өзгөрткөнгө? Ким реально даяр ошо жашоосун өзгөрткөнгө кыймыл-аракеттерди кылганга? Даярсыздарбы? Прям 100% даярмын. Ким даяр? Прям 100%. Жашоомду өзгөртөм, мен даярмын. Баардык күч-аракетимди жумшайм. Баардык кыймыл-аракеттерди кылам. Мен чын эле даярсыздарбы? Чып-чын даярсыздарбы? Баардык берилген тапшырмаларды аткарып, баардык эфирлерди түз эфирге кирип көрүп, ошонун баарын колдонуп, ушул буюрса мына 21 күндөн кийин, эмне үчүн 21 күн? Анткени 21 күндө адатка айланат. 21 күн ичинде бир күндө калтырбай жасасаңыз адатка айланат. Эгер бир күн калып калса, анда кайра бир күн, биринчи күн деп отчет башталат. Ошондуктан бир күндө уктап калбай, выходной болбойт бул эфирлерде. Дем алыш күн болбойт. Неге? Анткени бир эле күн үзүлсө бүттү. Биздин нейрондор, жаңы нейрондор пайда болуп келатканда, мына жол түзүлүп атат да, жаңы эле жол салынып атат мээбизде нейрондор. Бир эле күн сиз уктап калсаңыз, бүттү, ал нейрондор үзүлөт да, кайра сиз биринчи күндөн баштап иштешиңиз керек болот да. Ошондуктан өзүңүзгө сөз бериңиз, 21 күн мен таңкы 5-те туруп, бүт тапшырмаларды аткарып, 21 күн түз эфирге кирип, баарын кылам деп. Азаматсыз Гүлайне эже, мен даярмын деди, иншаллах. Зире эже, мен даярмын деди, Гүлнар эже. Я готова 100%. Азаматсыздар, прям жеңүүчүлөр, мынакей, уже готовый жеңүүчүлөр да, уже. Эми эмне кылабыз? Эң биринчи эле настройду өзгөртөбүз, урматтуу айымдар. Эң биринчи эле настройду өзгөртөбүз. Сиздерге дагы бир мындай эме айта кетейин. Эртең менен огонгондо эле көзүңүздөрдү ача электе эле дуа кылыңыздар.
көзүңүздү ача элек деле, жаңы ойгон атканда эле. Валла, ушул күнү мен күтпөгөн жерден, мен ойлогон жерден жакшылыктарды жибер. Жана мен ушул күнү мен күтпөгөн, мен ойлогон жерден келчү жамандыктардан сакта деп дуа кылабыз. Бүттү, уже дуа кылдыңыздарбы, Алладан сурандыңыздарбы, жан дүйнөңүздөр тынч болот да. Мен даярмын дейт, мен даярмын. Азаматсыздар кана. Эми анан настройду өзгөртөбүз. Эми ой контроль прям. 100% ой контроль. Даже резинка алып алыңыздар. Резинка алып алып, ошо 21 күндүн ичинде бир жума бир колуңуздарда, бир жума бир колуңуздарда. Даже бир жумага жетпей, прям кээ бирлердики колуңуздар көгөрүп кетиши мүмкүн. Жаман ой келатабы, бир нерсе жөнүндө жаман мындай ойлоп баштадыңыздарбы, бир нерсе күмөн санап баштадыңыздарбы, резинканы катуу тартып туруп кой беребиз. Прям колубуз аябай ууруш керек да. Прям даже көгөрүп чыкса аябай сонун болот. Анткени мээге сигнал болот, бул жаман ойду ойлобош керек. Жаман ой бул оору, больно деген сигнал болуш керек. Ошондо мээ ошол жаман ойду ойлогон, бул ар бир ой бул нейрон да. Ар бир ой биздин мээбизде нейрон. Эгер сизде ал ой бар болсо, значит сиз ал ойду постоянно ойлойсуз. Кээде даже өзүбүз байкабай калабыз ал ойдучу. И уже ал нейрондор активный да. Мындай айтканда лампочкадай постоянно, даже күн сыяктуу да, постоянно күйүп калган да. И постоянно ал бир убакытта эле ой келе берет да. Ошондуктан ал нейрондорду үзүш үчүн не кылабыз? Эң действенный способ бул резинка. Прям жана акча санаган резинканы тагынабыз дагы, катуу чөйүп туруп тартып кой берсек, прям аябай ооруйт, прям тызылдайт да могу жериңерчи. Прям көзүңөрдөн от чыгып кетет да. Зато уже экинчи ал ой келбей калат. Эң действенный, эң быстрый способ, эгер кааласаңыздар. Жок, антип оорткум келбейт десеңиздер, анда башка способдор бар, бирок ал долгий способ да, көп убакыт иштеш керек болот да. Ой контроль. Элестетиңиздер, мындай жана любой жакшы отелдерде, жакшы биремелерде охранниктер турат го, килтейген, президенттердин жанында килтейген здоровый охранниктер турат го, черный костюмшун кийгенчи. Элестетиңиз, сиздин мээңизде да ошондой охранниктер бар да. И жаман ойлорду киргизбеш керек. Дагы эмне кылабыз? Ой контролго. Жаман маалыматтарды укпайсыз. Ушул 21 күндүн ичинде өзүңүздү жаман маалыматтар, жаман жаңылыктар, новости, азыр, например, тиякта согуш болуп атат, биякта бир нерсе болуп атат деген жаңылыктарды укпайбыз. Телевизордо жаңылыктарды укпайбыз, телефондон жаңылык көрбөйбүз, жаман жаңылыктарды. Түшүнүктүү? Өзүбүздү эмне кылабыз? Настройду контролдо кармайбыз. Өзүбүздүн настрой прям 100% бийик болуш керек да, ар дайым жакшы маанайда жүрүшүбүз керек. Ал үчүн бизде жакшы ойлор болуш керек биринчи эле. Биздин ойлор биздин сезимдерди пайда кылат. Сиз жакшы ой ойлосоңуз, бактылуу ойлор бактылуу сезимдерди пайда кылат. Кайгылуу ойлор кайгылуу сезимдерди пайда кылат. Сиз кайгылуу ойлорду ойлосоңуз, например, ар бирибиздин жашообузда кайгылуу ситуациялар болгон, Сиз ошону ойлогондо эмне кыласыз? Сразу, кайгыргыңыз келет, ыйлагыңыз келет, например, А эгер бактылуу моменттерди ойлосоңуз, кадимкидей жыргайсыз да, как будто ошол моментке баргандай. Ошон үчүн эмне кылабыз? Ой контроль, настройду строго бийик деңгээлде кармайбыз мындан ары. 21 күн настройубуз бийик деңгээлде. Башында бул мындай. Ушул нерсеге энергия коротобуз, прям өзүбүздү контролдойбуз. Улам эле тартып баратканда жаман жакка өзүбүздү улам кайра туура жолго салып турабыз да. Так, стоп, Назгүл, жакшы ой ойлойбуз, баары жакшы болот. Аллахыма шүгүр, мен абдан сонун жашоодо жашап жатам. Балким бир жериңиз ооруйт, мындай бартабыз да, жалып атса деп, налып бартабыз да. Моягым ооруп атат, менин давлениям бар, анан мен башым ооруйт деп бараткандар, өзүңүзгө эмне дейсиз? Стоп, резинканы чоябыз дагы, эмне дейсиз? Аллахыма шүгүр. Ушул оору аркылуу эмне кылып атасыз? Сиз өзүңүзгө ден соолуккан көрүп баштадыңыз. Балким ушул оору аркылуу сиз ушул марафонго келип калып өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп жатасыз. То есть эмне? Сиздин ооруңуз жакшы бир нерсенин башаты болуп жатпайбы? Ошон үчүн ошол нерсени көрөбүз дагы. Разымын, баары жакшы болот деп эмне кылабыз? Настройду өзгөртөбүз сразу. Дисциплина. Ойго эмоция кошулганда бул нерсе биздин жашообуздагы реальностька айланат, урматтуу коюмдар. Билесиздерби? Жана аффирмация айткандар барбы? Аффирмация эле айта берсек, жөн эле, например, мен бай, же мен миллионер деп эле аффирмация айта берсек, бирок ал сезимдерге кошулбаса, эгер эмоция кошулбаса, ал аффирмация аябай көп
аз 1 мүнөт